сабак. Алабыз билим мектептен, окуйбуз көптү китептен. Китеп бизге дос болду, колубуздан түшпөстөн. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Алипе сабагына даяр болсоңор, сабагыбызды жакшы маанай менен баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Балдар, мен табышмак айтайын. Жандырмагын тапкылачы. Узун экен куйругу, учтуу экен тумшугу. Эң айлакер жаныбар, эмне дейбиз биз муну? Ооба, бул түлкү. Кийинкисин уккула. Жаркырап жаз чыкканда абдан сонун көрүнөт. Катар тизилишип учканда көргөн адам суктанышып карашат. Мунун атын ким билет? Туура, бул каркыра. Балдар, бул жандыктарды карап байкагылачы. Экөөнүн кандай айырмачылыктары бар? Туура, түлкү бул токой жаныбары, ал жырткыч, себеби эт менен азыктанат. Ал эми каркыра бул канаттуу. Экөөнүн окшоштугу, алар экөө тең азыктанат, жашайт, көбөйөт. Анда бүгүн силер менен Кыргыз элинин каркыра менен түлкү деген жомогун өтөбүз. Бүгүн сабакта Кыргыз элинин каркыра менен түлкү деген жомогу менен таанышып, мазмунун түшүнөсүңөр жана чынчыл болууга үйрөнөсүңөр. Балдар, бул каркыра. Каркыранын үнүн уктуңар беле? Келгиле, каркыранын үнүн чогуу угуп көрөлү. Каркыранын боюнун узундугу 79 сантиметрден 152 сантиметрге чейин болот. Моюну, шыйрагы узун, шыйрагынын ылдый жагында жүнү жок. Канаттары, куйругу кыска жана жазы. Тумшугу узун жана күчтүү. Буттары анча узун эмес, 5 манжалуу. Учканда мойну менен буттарын созуп учат. Бирок даракка конбойт. Канаты түлөгөн мезгилде уча албайт. Көбүнчө өсүмдүктүн жаш бутагы, жалбырагы, уругу жана курт кумурскалар менен азыктанат. Суудан алыс эмес, ачык жерге уялайт. Бир же эки балапан басып чыгарат. Каркыраларды кызыл китепке киргизген. Аларга аңчылык кылууга болбойт, тыюу салынган. Эми балдар, мен силерге жомокту окуп берейин, кунт коюп угуп отургула. Каркыра менен түлкү. Каркыра менен түлкү дос болушту. Экөө бири-бирине кошуна конушту. Каркыра жумурткасын басып, балапан чыгаргандан кийин түлкүгө келип: "Түлкү дос, мен жем таап келейин. Балапандарыма көз салып тургун", деди. "Каркыра досум, эч нерседен камсанаба, бара бергин", деп түлкү анын бир балапанын жеп койду.
Анан каркыранын келе турган жолуна ыйлап отуруп алды. Бир убакта каркыра келип: «Түлкү дос, эмне ыйлап отурасың?» деди. Анда түлкү ого бетер өңгүрөп ыйлап: «Ыйлабаганда кантем? Көзүм кашайып көрбөй калыптырмын. Узун моюн балапандын бири жок», деди. Каркыра түлкүдөн шектенип, калган балдарын алып, бөлөк жерге көчүп кетиптир. Балдар, текстте силер түшүнбөгөн сөздөр кездешти деп ойлойм. Анда кезекти сөздөрдүн дубалына берели. Текстте балапан деген сөз кездешти. Балапан бул каркыранын жаңы басып чыккан балдарын айтабыз. Жем бул каркыранын жей турган тамагы. Камсанаба бул сарсана болбо деген мааниде айтылды. Шектенип бул күмөн санап, башкача айтканда ушул эле жок кылды деп ойлоду. Келгиле ушул сөздөрдү бир жолу кайталап коелу. Балапан, жем, камсанаба, шектенип. Жакшы. Бул сөздөрдү кебиңерде колдонуп жүргүлө. Эми балдар, текстти ар кай жеринен үзүп окуйлу. Каркыранын биринчи сөзүн жана түлкүнүн ыйлап жооп берген сөзүнө көңүл бургула. Биринчи каркыранын сөзүн окугула. Түлкү дос, мен жем таап келейин. Балапандарыма көз салып тургун. Эми түлкүнүн сөзүн окугула. Ыйлабаганда кантем? Көзүм кашайып көрбөй калыптырмын. Узун моюн балапандын бири жок. Жакшы. Балдар, келгиле, чыгармадагы башкы каармандардын бири түлкүнү мүнөздөп, ага карата синквейн түзөлү. Синквейн түзүүдө биринчи башкы теманы жазабыз. Андан кийин негизги ойду билдирген кандай деген суроого жооп берген эки сөздү жазабыз. Үчүнчү ошол темадагы түлкүнүн кыймыл аракетин аныктайбыз. Ага карата 3 сөз табабыз. Андан кийин фраза, башкача айтканда, түлкүгө карата белгилүү бир ойду билдирген сүйлөм түзөбүз. Аягында жыйынтыктап биринчи сөз түлкү менен байланышкан же маанилеш сөздү жазабыз. Анда баштадык. Эмне? Түлкү. Түлкү кандай? Куу, митам. Түлкү эмне кылат? Ыйлайт, алдайт, жейт. Алсыздарга кол салган жаны бар. Мына балдар, түлкүгө карата синквейн түздүк. Силер да үйдөн өз алдыңарча каркырага синквейн түзүп көргүлө. Синквейнди түзүп жатканда тексттен алыс кетпейбиз. Муну билип алалы. Балдар, азыр адашкан сөздөр оюнун ойнойбуз. Бул жерде сөздөр адашып калышты. Силер сүйлөмдөгү сөздөрдү окуп, маанисине карата өз ордуларын табышыңар керек. Кандай сүйлөм пайда болот? Ойлонобуз. Туура. Каркыра менен түлкү дос болушту деген сүйлөм пайда болду. Балдар,
ооба, тыныш белгиси коюлбай калыптыр. Анда бул сүйлөмдүн аягына кандай тыныш белги койсок болот? Силер туура таптыңар. Сүйлөмдүн аягына чекит белгисин коебуз. Себеби бул сүйлөм ойду жайынча баяндады. Кийинки сүйлөмдү карагыла. Сөздөрдү туура жайгаштыргыла. Ойлонобуз. Азаматсыңар. Түлкү дос. Эмне ыйлап отурасың? Бул сүйлөмдүн аягына кандай тыныш белги коюлат? Балдар, бул сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Анткени сүйлөм суроо иретинде айтылды. Эмне ыйлап отурасың деп сурап жатат. Ошондуктан суроо белгиси коюлду. Демек, сүйлөмдөрдүн аягына коюлуучу тыныш белгилер анын айтылыш маанисине карай коюлат. Муну биле жүрөлү. Балдар, келгиле, дос деген сөзгө тыбыштык талдоо жүргүзөбүз. Дос деген сөздө канча тыбыш жана тамга бар? Кана, баарыбыз чогуу дос деп эки жолу кайталап айталычы. Дос. Дос. Ооба, бул сөздө 3 тыбыш, 3 тамга бар. Муунга бөлүнгөн жок. Анткени сөздө канча үндү тамга болсо, ошончо муунга бөлүнөт деген эреже бар. Эгерде сөздө бир эле үндү тамга болсо, ал муунга бөлүнбөйт. Эми ар бир тамгага мүнөздөмө берели. Д тамгасы. Жумшак, түгөйлүү үнсүз. Түгөйү Т тамгасы. О, жоон, кыска үндү. С, каткалаң, түгөйлүү үнсүз. Түгөйү З. Муну биле жүрөлү, эсибизден чыгарбайлы. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Ал үчүн биз жабык суроолорду пайдаланалы. Ар бир сүйлөмгө ооба же жок деп жооп бересиңер. Жана туура вариантты тандайсыңар. Анда баштадык. Каркыра менен түлкү дос болушкан. Ооба. Түлкү каркыранын бир балапанын жеген эмес. Жок. Түлкү менен каркыранын достугу сакталган жок. Ооба. Азыр туура жоопту табабыз. Түлкү каркыранын жолуна эмне кылып отурду? Күлүп, кайгырып, ыйлап. Ооба, түлкү ыйлап отурду. Түлкү кандай балапанды жеп койду? Сулуу, узун моюн, кичинекей. Туура, түлкү узун моюн балапанды жеп койду. Каркыра түлкүдөн шектенип, кайда көчүп кетти? Бөлөк жерге, тоого, жайлоого. Ооба балдар, каркыра бөлөк жерге көчүп кетти. Азаматсыңар, туура таптыңар деп ишенем. Демек балдар, автор бул чыгарма аркылуу канаттуу менен жаныбардын ортосундагы айырмачылыкты, алар эч качан бири-бири менен дос боло албастыгын бергиси келген. Бир сөз менен жалпылап айтканда, чыгармадагы негизги ой бул достук.
чынчылдык жөнүндө болду. Эч качан калп сүйлөп, ишеничтен кетпей, достукка туруктуу болгула. Ар дайым досту күтө билгиле. Досторуңарга калп сүйлөбөгүлө, аларды таарынтпагыла. Бул жомокту досторуңарга, ата-энеңерге айтып бергиле. Билип үйрөнгөндү бөлүшкөн бул абдан жакшы. Убакыт учкан куш демекчи балдар, билинбей сабагыбыз да аягына чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.